Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ya bani Adem'e hudu zinetekum inde kulli mescid. O adam balları. Zinatыңарды мечитке барарда зинатыңарды алгыла dedi. Ошол сырткы келбетиңер мына мисалы жума намаз. Сүннөткө ылайык жуунуп, эң жакшы кийимдерди, таза кийимдерди кийип жумага келүү, ибадатка келүү. Ал жерде адамдарды көрөсүң, күндө көрүшпөгөн туугандарыңды көрөсүң. Жума деген сөздүн өзү ушундай буквалдык мааниси бул топтолуу деген. Күндө көрүшпөгөндөр жумада бир жолугушуп, учурашып, бири-биринен акыбал сурашып, ошентип бир хутбаны угуп, маселени угуп, ушулар кетишет. Ошон үчүн бул жума намазынын хутбасы бул аябай чоң мааниге ээ. Жума хутбасы болуп жаткан кезде аякты карап, бул жакты карап сөз сүйлөгөн адамды жөн отур деген адамдын соогу жок деди. Сүйлөгөндөрдү эми айтпайлы коелу. Могул жерге келип, өзү кечигип келип адамдардын башынан, мойнунан аттагандар, элдин баарын келип алып могул жерде сүйлөп, көңүлүн тарткандар, кечигип келип алып, жумасына бир жолу болгон ибадат, жума хутбасын мындай угуп, кичине бир пайда алайлы дегендер бир жолу ушу жума күнү аракет кылып, эртерээк келгендин ордунда намазга жакын калганда ошондо жетип келишет. Эптеп ушу галочка үчүн намаз окуп коюп кете бериш керек. Кичине маселе угуп, пайдаланайын деген нерсени билбейт. Саат 1-де маселе башталса, ошол 1-ге чейин кичине дайындап эртерээк келсе, могул жерде периштелер турат, могул жерде көзгө көрүнбөгөн ар бир инсандын келген саатына чейин жазып турат. Ошол келген походту, мечитке болгон кадам таштаганды ибадат деп билсе, ошол нерсе дарам өтүп кетпейт. Бул нерсе үчүн чоң сооптор бар экенин билген адамдар ошол нерсени ишке ашыруу жеңилирээк турат. Ибадат деп билсе. Эмне үчүн дегенде адамдар за бесплатно эч ким иштегизи келбейт.